Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 14 январь, жекшемби. Андыктан дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Туугандар, мына акыркы күндөрү өтө актуалдуу тема мигранттарга байланыштуу. Бул Урал авиалинияларынын мигранттарга болгон кысымы, аларга болгон баягы адамгерчиликсиздик мамилелери, интернеттеги видеолор көрүп атасыздар, соц тармактардан азыр Уралга бойкот жарыялады. Негизи эле биз деле ошол бойкотко кошулабыз. Урал авиалинияларынын билеттерин албаңыздар, ошол компания менен учпаңыздар. Өзгөчө белгилеп кете турган нерсе, бул баягы биздин Асат инибиздин YouTube каналында жүрөт. Ошол жерде биздин жигиттердин наразычылыктары чындыгында бул болгон нерсе. Авиабилеттерди эмне үчүн Урал авиалиниядан алат? Себеби ал жерде арзан деп, көбүнчө арзан билеттер көрсөтүп койгон. Бирок тилекке каршы мына акыркы окуялар уже мигранттар, учуучулар ошол аэропортко баргандагы уже ичинде кирген окуялар, бул адамгерчиликсиз мамилелери негизи эле аша чапкандык болуп көрүнүп келатат. Азыркы убакта көпчүлүк биздин кыргыз жарандары ошол Урал компаниясынан көп жабыркалап атат да, жабыркап атат. Ошон үчүн мен бул компаниянын жабылышын каалайт элем. Сразу болбойт. Андай компания бизден жабылып кетишин каалайт элем. Билбейм, чара колдош керек бул нерсеге. Урал авиалинияга вообще бойкот жарыяш керек. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу мекендештер, ушул Урал компаниясына бойкот жарыялайбыз достор. Эч кимиңиздер билет албаңыздар ушул компаниядан. Уралда даже сууну да сурап ичесиң да. Ошол Урал бойкот. Бул жигиттерден тышкары туугандар, мына биздин Москва деген телеграм группа бар, жардам беребиз, бири-бирибизге суроо, жооптор бар. Ошол группада түнү аэропортто отурган биздин Эдилбек деген жигиттен сообщение кептир. Салам алейкум туугандар. Урал авиалиния компаниясынан эч качан билет албаңыздар. Туугандарыбызды кыйнап жатат. Ручной сумкасын кичине болгон темир кутучасына салдырып, батпаганынан 3500 рубльдан алып, урушуп, эгерде талашкан болсо, талашканын билетин жыртып, жараксыз кылып таштап кетип жатат. Видеоролик жөнөтө албадым. Бул группага мен тартып алдым эле дейт. 23:40-та учушубуз керек эле, 23:40-та. 1:45 болду. Олтурабыз. Ар адамдын тандоосу бар, бирок бул бир туугандарды кыйнаганын көрүп эзилип кетесиң дейт. Өзү дагы бирден 45 өткөндө жазган экен, аэропорттон жазып бер. Чалсак өчөк экен, учуп кеткен окшойт уже. Тилекке каршы ушундай окуялар өтө көп. Урал авиалиниялары жалаң гана мигранттарды эмес, бул ички рейстердеги, мисалы Россиянын ичинде каттаган каттамдарда деле өзүнүн жарандарына ушундай кыйнаган видеолору бар. Мен сиздерге мына коюп коёмун. Анан негизи эле биз дагы ошол жалпы эле биздин мигранттарды, биздин мекендештерди, биздин журтташтарды, замандаштарды кыйнаган Урал авиалиниясына бойкот жарыялайбыз. Негизи эле ал линиянын билеттерин, авиабилеттерин албаңыздар туугандар. Анан айта кетчү нерсе, биздеги баягы биз менен иштеген Асман авианын жигиттерине да белгилеп айтып кеттик. Урал авиалиниясына бойкот коюлду, билеттерин сатпагыла деп. Демек, ишеничтүү билеттерди алсаңыздар ошол Асман авиадан алыңыздар, бирок ал жерде дагы Уралдын авиалиниянын билеттерин сатпай турган болушту туугандар. Бири-бирибизге поддержка кылып ушул видеону таркаталы, себеби эгерде канчалык көп көрүлгөн болгон болсо, ушул видеонун артынан жыйынтыгындагы Кудайым буйруса көрөбүз деген үмүттөбүз. Андыктан туугандар, бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Таза регистрация боюнча баягы эле 8936 111 79 11-ге кайрылсаңыздар болот, ишеничтүү балдар. Анан чегарага миграционный жаңылаймын, документтерди жаңылаймын десеңиздер, анда Мухиддинди сунуштап кетебиз. Себеби ал жигит көп жылдан бери каттайт, жолдо жардам берет, жылуу жумшак жакшы барып келесиздер. Бөтөн жерде аман болуңуздар, дайыма аманчылыкта жолугалы туугандар.